Ар убак кыялдарыңды ишке ашыруу менен, кыялдануу менен алек бол дейт. Ошондо ачууга, тарынууга, көңүлсүздүккө убакыт калбай калат деген экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайсыл бир афоризмдерде мына ушундай жазылган экен. Негизи бул сөздү көп учурда мен өзүмө дагы көп колдонуп келем. Анткени дегенде адам баласына эмне кереги бар башка бир нерселерге көңүлдөрдү буруп дегендей бир сезимдерди калтырат. Ошол эле учурда кыялдар менен дайыма иштөөгө чакырат эмеспи? Мына ошол нерсени каалаган биз Келчай Чейле программасы жана мен Айпери Адамкулова. Бул сөздөр менен баштагым келип атат бүгүнкү эфирибизди. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул таңда амандашып, жүз көрүшүп, сиздер менен кайрадан экран аркылуу учурашып турганыбыз бул өзү чоң бакыт тартуулап турганын эсиңиздерге салып өтөлү. Сиздер да сүйүнүп турасыздар деген чоң ишенимдер чоң. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды ачып алалы. Адаттагыдай сиздер билгендей эле көрсөтүүбүздүн башкы дем өрчүсү бар. Ал Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөгүзгө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сиздер күткөн студиябыздын коногу биздин студиябызда азыр өзгөчө эфир, өзгөчө маек болот деп сиздерге айта кетели. Бизде маданияттын мыкты кызматкери Нур Жетиген ансамблинин жетекчиси Бактыгүл Абди Жетиген. Кош келиңиз. Кутмандаңыз менен. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Эң сонун. Сизди дайыма Жетиген менен көрөбүз. Үйдө да ушундай эмеспи? Үйдө деле ушундай болуп калат го, анткени баягы жан дүйнөң ушундай бир мезгилде каалап кеткен учурда баардык жумушту таштап коюп, чуркап барып Жетигенди колума ала калган учурлар абдан көп кездешет. Үйдөн деле, Үйдөн дагы ошондой. Эң сонун. Бактыгүл эже, кандай жүрөсүз? Эмне менен алектенип жүрөсүз? Инстаграм баракчаңыздан жазбай койдуңуз, сизге жазсам. Жаңылыктарыңыз аябай көп экен. Ана номериңизди таап алып, араң байланыштым да сизгечи. Жаңылыктарыңыз көп экен, Буюрса эми акырындык менен жаңылыктар дагы биринин артынан бири байма-бай болуп жаткан учуру, алдыда дагы жакшы мындай кадамдар, максаттар болуп жаткан учуру. Албетте бүгүн ушундай сиздердин каналыңыздарга, таңкы каналга абдан сонун жаркын маанай менен келип отурам. Баарыңыздарга дагы бир ирет саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Кош келиңиз дейли. Негизи азыркы учурда баягы балдар менен да иштешип жатасыз дегендей. Анан эфирден сырткары айтып калдыңыз, жаага өтүп кеткем деп. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Анан биздин балким менин маалыматым жоктур. Көптөгөн эл аралык сыйлыктарга да катышып келген экенсиз, конкурстарга. Албетте, өзүм негизи балалык чагыман жан дүйнөм улуттук аспаптарды жактырып, аркалап, азыркы күнгө чейин ушул аркалап келе жатып, анан акыркы 5 жылдын ичинде жигитке 70 өнөр аздык кылат десе, азыркы учурда ушул замандын талабы кыздарга деле 70 өнөр аздык кылып калган болобу деп ойлоп калдым да. Анткени эгер колдоочуң болуп турса, ошол бир мындай жакшы шарт болуп турса, ошондой эле эң негизгиси өзүңдүн каалооң болуп турса, болот экен деп калдым. Акыркы 5 жылдын ичинде ушул кыргыздын унута калган улуттук жаатуу өнөрүн биздин ушул агаларыбыз, эжелерибиз өркүндөтүп келатат, пропаганда кылып, жаңыланып. Мына мен дагы ушул бел байсанып түштүм элем. Жакшы ийгиликтерге жетишип келатам. Ошондой эле өзүмдүн шакирттериме дагы ушул эмнени үйрөнсөм, ошонун баарысын аларга да үйрөткөнгө аракет кылып келатам. Албетте бул кыргыздын жөө жаатуу өнөрү. Жана сыйлыктарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, чемпион болгон экенсиз да ошолор жөнүндө. Эми мактана берейин деп. Мактана бериңиз. Болушунча сиздердин эфирге келип.
Албетте, бул жөө жатуу боюнча республикалык бир нече жолу чемпион болдум. Анан эл аралыктагы чемпион болгонго жетиштим. Ошондой эле бул баягы экөө тең тайлаш эгиз козудай болуп бири-бирине төп келишти да. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, кандай эле жаатып, анан жетиген чертип калышы мүмкүн деп. Анын мен сырларын эфирден бир-аз айтып берем жүрүшүндө. Экөө тең тайлаш сонун бир эгиз козудай окшош экен. Албетте жетиген аспабына ушул улуттук жааны дагы аркалап баягы сонун өнөр экен. Эми алып жүрө баштадым. Негизи мындай жаатууга мурдатан кызыкчуу элеңиз, негизи жаатууга көпчүлүк кыздар мындай кызыга бериши кыйыныраакпы? Жаатууга жок. Мен бул өзүңүздөр көргөндөй биздин көп улуттук мен колумда кармап турган жетиген аспабыбызда унутта калган. Ошондой эле биздин жаатуу дагы унутта калган да, бул жөө жаатуу деп таптакыр эле унутта калып калган. Бирок биздин ата бабаларыбыз ошол эле мына Манас эпосубузда канча бир айтылып келет. Саадагынан ок жебесин алып, душмандардын мизин кайтарган деп, анан жетиген аспабыбыз туурасында ушул баардык нерселер азыркы күндө жаңыланып келаткан абдан кубантат. Анан биздин элдин кабыл алуусу дагы сонун кубантат. Жаатуу өнөрү акыркы күндөрү ушул сон болуп жайылып келаткан учуру. Эң сонун. Келиңиз, анда жетиген менен бизге чыгарма аткарып бербесеңиз болбойт. Анткени көрүүчүлөрүбүз баягы бул учурга чейин аккордеон, комуз, башка аспаптар менен көп чыгармаларды окуп келишет. Жетиген менен сиз келип атасыз. Жакшы чыгарма аткарып берсеңиз. Албетте, анда Бысмылда деп ушул сиздердин эфириңиздерге биринчи жолу келип отурган чагым. Асанбек Кыдырназаров атабыздын Кыргыз көчү деген сонун чыгармасы бар, күйүсү бар. Комузга арналып чыгарган бул жетиген аспабында кандай жаңырат болду экен, анда элибизге көрөлү, байкайлы, келиңиздер анда. Жеркен кандай сонун. Негизи бул этно аспап болуп аткандыктан үнү дагы башкача сонун чыгат, Анан оор эмеспи сизге азыр? Оор деле болбой калды го да, эми баштап көтөрүп жүргөндө, үйрөнүп жүргөндө бир мындай ыңгайсыздыкты жарата берчи да. Анан мен бул жаа өнөрүнө келгенде, жааны кадимкидей өзү кичинекей ички болуп
жыйналганда ошондой болгону менен тартканда аябай мындай оор күч керек да. Жа, ошол баягы машыгуу болуп отуруп, анан бул жетиген анын алдында мындай көлөмү чоң болгону менен салмагы жеңил эле көтөрүп алып эле кете берем жумушка. Алдыңызга коюп отура берген сизге ыңгайлуу эле азыр, ыңгайлуу. Бутуңуз ооруп калбасын деп атам. Эң сонун жетигенде негизи баягы караңыздарчы чүкөлөр менен сонун кооздолгон. Негизи өзү башынан эле ушундай чүкө менен бекен, же болбосо атайын баягы кооздук үчүн ушундай орнотулганбы? Албетте, ошо биздин негизи ата-бабаларыбыз, биз көчмөн калк болгонбуз, мынакей Енисейден бери Алтай жергесин жердеген кыргыздарыбыз да сакталып калган аспап, ушул чүкөлөрдөн негизи коюлган экен. Кылдары ичекиден болгон экен. Бирок азыркы кезде баягы үндүн укулуктуу болуш үчүн анан баягы жибектерди колдонуп, ошол болгону гана ичекинин ордуна жибек жиптерди колдонуп атабыз да. Бирок ошо кандай болсо ошондой гана сакталынган. Албетте азыр кылдарынын көптүгү бул ошол аспаптын өзгөчөлүгүн, мүмкүнчүлүгүн чоңойтуруу үчүн коюлган. Негизи 7 кылдуу болгон экен. Негизи 7 кылдуу. Бая бизге биринчи жолу эфирге келип атканыңызга байланыштуу бул суроону бере берейин. Эмне болуп жетигенге кызыгып калгансыз? Анан баягы жетиген дегенде сизди ойлоп калдык да. Бактыгүл эже билет жетиген болсо ал көтөрүп жүрөт, ошол баягы аспабыбызды ал билет деген сыяктуу оюбузга ушул нерсе келип калды да. Эмне болуп жетигенге кызыгып калгансыз? Жетигенге кызыгып калуумдун эң эле биринчи себеби мен bundan башка кыргыздын улуттук аспаптарын аркалап жүрүп анан келдим. Кичинекей кезимде ушул комуз аспабын кармап алып, ырдачымын, чертчимин күлөрдү. Ошондой эле улуттук консерваторияда мынакей Раматылык Нурзат Орозалиева Залкар комуз эжекемден ушул комуз аспабын бүтүргөм. Андан соң ушул жетиген аспабына кызыгып, изилденип, ошол эл астына алып чыкканда алгачкы ушул менин баягы дагы өркүндөтүп, бир чоң ишеним туудуруп, өзүмө мындай бир болот го, устаттын көп бир ушул биздин даңгыр келечекке кое турган жолубузда устаттын таасири абдан чоң болот да. Анын үйрөткөн өнөрү гана эмес, анын бир айткан сөзү, сага айткан таалим, тарбиясы дегендей ушул эжебиз сенин колуңан келет. Мен сага ишенем. Эсимде ушул баягы эжекемдин бир окуучусу 5-курсту тапшырып, ушул дипломный защита деп коет, ушуну эметип аткан экен. Мен чакырып айтып калды. Брайтманов атабыздын Бос салкын деген күйсү бар. Мына ошого импровизация жасап бер деп. Карасам, ал экзаменге бир эле жума калыптыр. Анан бул деген жылдап даярданасың да экзамендерге. Айттым, эжеке, бул мен даярдана албай калам го. Мен импровизация кылып, аны ойлоп таап чертип, аны нотага түшүрүп десем, мен сага ишенем, эртең жолугабыз деп койду. Мына бир күн үйгө барып жатып алып, мынан ойлонуп, ошону терип, чертип, кызыгып, ишеним арттырып койду да абдан чоң. Мына бул ошол чоң ишенимди, демек мен буну аткарышым керек, мага чоң ишеним артып атат эжекем деп, эртеси күнү даярданып бардым. Анан өзүнүн албетте мага баягы жолун көрсөтүп, мындай кылып чертсең бул жерде укулуктуу болот, ушинтип иштешиң керек деп, анан чындыгында бир жуманын ичинде жыйынтыгыбыз деген ошол экзамендин жыйынтыгында Дүйсен Касанов деп Казакстандан келген председатель жюри ошол калыстар тобунун мүчөсү ошол агабыздын айткан сөзү эң сонун угулду. Бул комуз менен жетигендин айкалыштырып, импровизация кылып кошуп, эң жакшы деген мынакей баа деп ошол кызыбыз жакшы деген баа алып, бир ушундай сонун ишеним таштап, ошондон баштап мынакей мен бул жетиген өнөрүнө келүүмө чоң бир ишеним жаратып, колдоо көрсөткөн десем болот. Чындыгын айтканда, ыраазымын абдан ушул устатыма. Жаткан жери жайлуу болсун демекчимин. Демек, кимдир бирөөнүн түрткүсү менен анан баягы ошол экзаменден кийинки нерседен жаралган нерсе экен да бул, Албетте, баягы өзүм дагы устат болуп, азыркы күндө ошол шакирттериме сабак өтө баштадым, үйрөтүп. Аларга дагы мындай колдоо көрсөтүп турушум керек, ошолорго бир мындай чоң мотивация берип туруу керек. Кээ бир бала деген үйрөнүп, анын баягы өркүндөп, өрчүп, ачыла турган кези кечирээк келет да. Ал анткени ичиндеги нерсесин сыртка чыгарып, ошону эле берип черте албайт, бирок
кызыгуусун байкагандан кийин эле демек эң биринчи кызыгуу болсо бул балага мотивация берүү керек, бул баланы колдоп туруу керек, жакшы айтуу керек, алдап үйрөтүү керек деген ар кандай жолдору болот да. Анан сен жакшысың деп отурсаң, жаман адам да жакшы болот. Колунан келбеген адамдын да колунан келет экен да. Анан сонун болуп турган эле нерсени гүлгө деле суу куйбай эле бул жаман эле дей берсе, ал соолуп калат. Ошондуктан эң биринчи көңүлдү оорутпай, ар бир адамга колдоо көргөзгөндү үйрөнсөк деп айтат элем. Эң сонун. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, бизде Бактыгүл Абдижи деген айым сонун маек, мотивация, ошол эле учурда сонун бир чыгармаларды аткарып берүүдө. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, бир аздан кийин уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сыйлоон дүнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдамдын эң сонун найкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу урматтуу телекөрүүчүлөр Бактыгүл Абдижи деген эң сонун маек куруудабыз. Азыр бизге дароо эле жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Анда даярдап калдыңыз. Ашырал Айталиев атабыздын нарындан жазылган Саламат деген сонун чыгармасы бар, ошол чыгарманы аткарып берем. Эң сонун болот. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Кыймылдап поезд баратсаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Жөнөдүм нарын калага, ынагым сенсең садага. Жүзүмдөй жүзүң мөлтүрөп ай, жүзүңдөн жаным садага. Жүзүмдөй жүзүң мөлтүрөп ай, жүзүңдөн жаным садага. Bir buket güldü sunarda, kүйüttü güngö kaptalgan. Salamat bargına gaydeba, uzatıp kaldың vokzaldan. Salamat bargına gaydeba, uzatıp kaldың vokzaldan. Ойлосом болот көңүл шат, жөнөсөк деймин кайрабат. Театр ачып жатканда нарындан жазган салам кат. Театр ачып жатканда нарындан жазган салам кат. Нарындан жазган салам кат.
Нарында жазган саламгат сонун чыгарма бизде Бактыгүл абди жетиген аткаруусунда болду. Жетиген аспабынын коштоосунда урматтуу телекөрүүчүлөр, Бактыгүл айым айтсаңыз, өзүңүз дайыма этно кийимдерди кийесиз, анан чачыңызды кырк өрүм кыласыз дегендей. Негизи баштан эле жакын болсоңуз керек, этно кийимдерге, оймо чийими же болсо кийин ушу чыгармачылыкка келгенден кийин ушул нерселер жагып баштадыбы? Чыгармачылыкка келгенде өнүгүп өрчүдү. Бирок мен кичинекей кезимде ошол апакем тайынемдин колуна каникул учурунда жиберчи. Анан ошол каникул учурунда мен тайынемдин 4 агасы ушул улуу атамекендик согушка барып кайтпай калган экен. Анан ошону баягы өтө чебер, ууз чебер болчу. Жанында отуруп алып, анын кошогун укчунун жер төшөктөрдү тигип, саймаларды сайып, жанагы ат жабдыктарга кол менен өзү сайма сайчу да. Анан ушул ойлосом, демек мен мындай жан дүйнөм жакын болуп, анан ушул таалим тарбиядан дагы улам болсо керек деп ойлойм. Тайынем бир чачымды өрүп койсо, бир айга жүрө берчүмүн. Узун болчу чачым. Бир ай майда кылып, 40 өрүм кылып өрүп, анан өзү колу менен баягындай кыргыз көйнөктөрүн тигип берип, эсимде эң бир эсимде аябай так калганы өзүнүн илгери мындай кара чапандарды кийчү эмес беле, тукабадан. Ошол чапанын кышында мага деген өзүнүн чапанын кичирейтип тигип берген. Аны тигип берип, анан чачымды өрүп, баягы тебетей кылып, тебетейди да, ошол чапандан эле тебетей кылып тигип берип. Анан мен бара мен ата-энем шаарда жашачубуз, бирок айылда мен музыкалык мектепке. Тайнеңиз каякта эле ошо? Тайынем Айгүл тоосунда, ошо Айгүл гүлү өскөн. Ар дайым ушундай айта кетем, баса белгилеп, Баткен областынын Карабулак деген айылында болчу. Анан ошол жерден, анан айылдан мен музыкалык мектептен сабак алгам. Музыкалык мектепке чачымды 40 өрүм кылып өрүп барчумун, комузумду көтөрүп алып. Анан концерттер болуп калса, ушун бир кандайдыр бир майрамдык иш-чараларда сөзсүз түрдө бир ырдап албасам болбойт эле да. Сөзсүз түрдө программада бармынбы, жокмунбу, мен ошол жерге жетип бардашым керек. Ушундай ырдап ошол концертке катышуу деген менде өтө мындай чоң калуу болчу да. Анан бара андан соң келип студент болуп, студент учурунда чачтарыбызды кесип, боёп, баягы тизеси өзгөрүп, тизеси жыртылган жынсы шымдарды кийип, такасы момундай туфлилерди кийип, мына ошондой учурлардан дагы өттүм, бирок кайра мына элге улуттук аспаптарды аркалап чыгып атканда жан дүйнөң дагы ушул кыргыздын бир улуттук нерселерин көргөзгүң келет. Оюларын, мынакей жалындын, эр оюлар бул жетигенде да салынган. Бул бир эле биздин эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөргө барганда дагы биз ушуну менен өзгөчөлөнүп турабыз да, баардыгы карап, өзгөчө экен, башкача экен деп карап, суктанып турушат, сурап турушат. Ошон үчүн сыймыктануу менен кийем. Албетте, жөнөкөй азыркы күндө дагы, жөнөкөй учурда дагы өтөгүмдү кийип алып, же болбосо ушул кыргыздын бир оймосу бар чапанын же орнаменти түшүрүлгөн, баары карап калышат мындай. Бирок чачымды болсо, чачымды айта келсем, илгери негизи кичинекей кезде бир 5-6 жаштан баштап 5 өрүм кылып, чач 5 көкүл кылып өрүп ушунча эле го. Бул азыркы күндө деле бул мындай жашына деле карабай деле өтө ыңгайлуу экен деп калам да. Баштап мен ушул салондорго барып, чачымды жасалгалап, анан башында мындай бир кесип, бир өзүнчө бир башкача сары түскө боёп, ушундай чыгып жүрдүм да жетиген менен. Анан ойлоп карасам, бул чачтын да өзүнүн бир касиети бар экен деп калдым. Чачты кесип салгандан кийин бир буга маани беришибиз керек экен деп калдым да. Анткени бардык эле нерселерибиз биздин комузубузду аздектеп билгенибиз, калпагыбызды бийик көтөрүп койгонубуз, ошондой эле чачты дагы кеспей, тескерисинен ошол өрүп тебетей шөкүлөлөрүбүз кийип жүргөн бул бир чоң касиет экен деп калдым. Ошондуктан маани бере баштадым. Кескенден кийин бир нерсени байкап калдыңызбы же эмне таасир этти, эмне болду? Байкадым десем болот. Мен ошол эң алгач эсимде бир 11-классымда шаарда окучумун. Тайынеме кайра эле ошол барганда мен 9-класс бекем чачымды кесип баргам да, момундай кылып. Ушундай тайынем капа болуп урушкан да. Баягындай капа болуп, мен урушуп, баягы катуу сөздөр менен тилдеп урушкан эмес, бир жан дүйнөсү ушундай бир башкача болуп урушкан сезгем да. Чачтын касиетин кетирип, сен кесип болбойт ушун деген кандай көрктүү болчу эле, бул
болуп берип турчу кыз баланын көркү бул чачта деп ушуну айткан сөздөрүн анан кийин маани бербей жүрүп бирок азыркы күндө мен өзүм устат болуп баштап чет өлкөлөргө чыкканда дагы анан деги эле баягы дүйнө жүзүндөгү бир мындай жаңылануу аламдашуу болуп атканда ар бир өлкө өзүнүн када салтын өзүнүн аспаптарын өзүнүн маданиятын башка өлкөлөргө жайылтуу үчүн аракет кылып ошонун үстүндө баягы катуу иштешет да, иштешип келди. Ошондуктан биз алардын реклама кылып, кинодон көрүп жүргөн кийимдерин кийдик, кинодон көрүп жүргөн чачтарын жасадык да, баарыбыз мынакей сериалдарды көрүп, клоун деп чачыбызды жасап же кашыбызды бойсок. Биздин азыркы күндөгү биздин кинолорубузду көрүп, биздин ушул көчмөндөр оюнундагы ар бир оюндарыбызды, аспаптарыбызды көрүп, бул бренд боло баштады. Дүйнө жүзүндө өзүңүз көрсөңүздөр, алып эле карасак, биздин коңшулаш казак элдерибиз бир айырмачылыгы жок эле, биздей окшоштук, бизден алган нерселери көп. Ошол эле биздин аспаптарыбызды кайталап аткан учурлары дагы көп. Биздин оюуларды кайталап, айырмалай албай калдык. Анткени бизден көрүп алам деги эле мындай жакынкы коңшулаш өлкөлөр, чет өлкөлөр дагы алып аткан учуру. Буну менен биз сыймыктансак болот. Демек, чачыбызды дагы өрүп, кийимибизди дагы кийип, баягы алдыңкы маданияты бийик өлкөлөрдүн катарына киребиз деп терең ишенем. Эң соңу кандай патриот кыздардын бирисиз. Чачыңызды демек өзүңүз эле өрүп аласызбы же атайын өрдүртөсүзбү? Жок, чачымды өзүм эле өрүп алам, кыйналып муартта. Эскери кылып атып өрүп алам, анан албетте бул чачты дагы өргөндө 5 көкөл кылып, 2 катар кылып, 3 катар кылып өзүн өрө турган өзүнүн жайы бар да. Анан эми өзүм ыңгайлаштырып бир эле катар кылып мындай ыңгайлуу кылып берип алдым. Бул эң сонун, салон деген кереги жок, чачты өлтүрбөйсүң. Ошондуктан мен эфирден пайдаланып бардык мынакей биздин моторайган аспап үйрөнөм деген кыздарыбызга дагы жана ошондой эле чачын боетуп, кестирте берем деген кыздарга деген кеңеш берет элем. Чачыңарды кеспегиле, өстүргүлө, өргүлө дегендей. Сонун экен, сонун да жарашат экен. Негизи баягы күнүмдүк жашоодо деле ушинтип алып жүрсөк кандай сонун болот, Бул нерсени чынында баягы бренд кылышыбыз керек го, Сиз, биз жана башкалар дегендей көрүп отурган көрүүчүлөрүбүздүн арасында дагы апалар өздөрүнүн кыздарына ошентип өрүп берип баштаса, алар бул көнүмүш адатка айланат болуш керек, Анан чынында жаштар арасында өзүңүздүн баягы шакирттериңиз бар да, жетегенге кызыккандардын саны көбөйүп атабы азыркы күндө? Азыркы күндө кубантарлык жери акырындык менен көбөйүп атат. Негизинен бул нерсеге кулак сиңиш керек, көрүү керек, көбүрөөк бул жөнүндө маалымат алуу керек, элге тароо керек. Ошондо анан бул нерсени баягы үйрөнүп алып кетишет да. Бул жетигендин жайылуусуна, мисалы үчүн алып карасак, жетигендин жайылуусуна бир гана ушул буну жайылтуу керекпиз деп эле бул жалпы улуттук баалуулуктарды жайылтуу деген чоң программанын алкагында бул сиңип элге жайылат. Бул нерсеге бир гана адамдын күчү жетпейт. Ошондуктан азыркы күндө биздин мына өлкө башчыбыз дагы улуттук баалуулуктардын жылы деп белгилеп, ошол эле кезде биздин кийимдерибиз баркталып, бүркүттөрдү кармаган аталарыбыз, байкелерибиз жааны кармап, ар бир келген конокторду ушул биздин баалуулуктар менен тосуп алганы, бул демек акырындык менен баардык нерсенин жайылуусуна чоң бир таасирин берип, жардамын берип атат. Эң сонун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз бир аздан кийин маегибизди улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чай. Жаңы Пиала Голд сейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми студиябызда сонун маек куруп атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн өзгөчө аспап жетигенде ойноп берген бизде Бактыгүл Абди жетиген бизде студиябызда конокто. Бактыгүл айым, негизи жетигенди кармап жүргөнүзгө канча жыл убакыт өтүп калды? 2017-16 жылдан бери
кармап келатам. 7-8 жылдын жүзү болуп калды. Балдарга үйрөтүп атканыңыз дагы жетиген. Албетте жетиген, анан комуз, ошол жаа өнөрүндө дегендей. Негизи жетиген өзү эмне үчүн жетиген деп ошол кылынан эле аталышы ушундай болуп калган экенби? Жети кылынан же? Ата-бабаларыбыз жети санына абдан маани беришкен. Жетин бири кыдыр, жети түз, жетин ота деп баардык нерсе алып карасак жетиге байланыштуу болуп атат да. Ошондой эле кыскача тарыхын айтсам, бир үй бүлө жайлоодо жашап, биздин ата-бабаларыбыздан калган тарых. Анан баягы үй бүлө 6 кыздуу болот экен. Ошол 6 кыздуу болгон сайын кыздарынын ар бирин кызынын атын атап, ошол 6 кылды тагып, 4 бурчтук болгон жагаштын үстүнө ичекиден. Анан 7-чи жолу уулду болуп, 7-чи кылды тагып, анын атын Жетиген деп коюп, аспаптын аты да Жетиген болгон экен. Ошондуктан биздин аттарыбыз кездешет го. Жетиген деген ат бар бизде. Жетиген деген сейрек кездешет. Жетиген деген айлыбыз дагы бар. Жетиген деген биздин уруу дагы бар. Жетиген деген бул өтө чоң уруу. Ал урууда азыркы күндө мындай ар бир мындай биздин 7 аймакта жайгашкан экен да ошол уруулар. Азыркы күндө бүт ушундай биздин тарыхыбызды изилдеп жаткан дагы агаларыбыз бар. Абдан жакшы бир мындай сонун маалыматтарды топтоп элге алып чыгып атышат. Абдан кубанам да. Биз билбеген өтө көп баягы урууларда дагы көп биз билбеген нерселер бар экен да. Азыр эми жаштар барган сайын даже мындай чындыгын айтканда орус сөздөрдү дагы чындыгында кошуп кетип атканыбыз өкүнчтүү болуп атат. Анткени эми биз баягы айлана чөйрөгө бүт баары таасир берет эмеспи? Бир жагынан бул жакшы, биздин тил билгенибиз, бирок экинчи жагынан биз өзүбүздүн тилибизди дагы унутпай ала жүрүшүбүз керек. Негизи өтө көп бул биздин демек мындай патриот болгон үчүнбү мен абдан көп маани берип калдым. Жүрөгүмө жакын алып. Балдарыңызга кыргыз тилин үйрөтөбүз болуш керек баардыгын, кыргызча. Орус тилдүү балдар дагы келип калат. Аларды ата-энелери кыргызча үйрөтөлү, ошол кыргыз кылалы дегенбиз деп алып келишет. Чындыгын айтканда, 1 айдын, 2 айдын ичинде эле андан кыргыз болуп эле кыргызча сүйлөп калышат. Сүйлөп калышат, Кыргызча жомокторду угузуп, кыргыз күйлөрүн угузуп, кыргызча сүйлөп, анан мен таң калып калганым бир ушундай бир учур болуп калды. 5-6 окуучу менен сабак өтүп отурсам, анан эшиктен кирип калды да. Мен айтпайм мындай ал сөзгө көп маани бербептирмин. Эмне боз үйдө төрөлдүң беле деп ошентип айтып атышат да кичинекей балалар. Боз үйдө төрөлдүң беле, эшикти жаап кирбейсиңби депчи анан деп байкап калдым ошентипчи. Ошондуктан бардык нерсеге баа берип кыргызча сабак бергенге аракет кылам, кыргызча үйрөнүшөт. Ошондой. Эң сонун. Келгиз анда бактуу Гүлайым, сиздин башка чыгармаларды эле Жетигенге салып жүрбөстөн өзүңүздүн автордук чыгармаларыңыз дагы бар, ошолордон аткарып бербейсизби? Жетиген жылдыз деген ушул Жетигенге салган эң алгачкы күбүм бар болчу. Ушуну аткарып берейин. Макул, сонун болот.
Эң сонун бул кадимки жетиген деп аталган жылдызга бир арналган чыгарма окшойт, Жетиген жылдыз деп эми баягы эмнегедир бул баштапкы бул алгачкы менин автордук чыгармам болду. Жетиген аспабын кармап, анан бир мындай өзүнчө ата-бабалардын черткенин, же болбосо биз басып өткөн жолун көрбөсөк дагы ошону бир мындай аспапты кармап черткенде өзүнчө бир релакска кирип, бир мындай ааламга кирип, анан кандай бир эргүү болуп отуруп, анан кайрыктар келип жаралат экен да. Анан чыгарманы бир кандай бир 3 жыл, 4 жылдай кайрыктар жүрдү, чогулуп жүрүп, анан пандемия учуруна жакын калганда бир 19-жылго дейм, 18 бекен билбей атам. Пандемия 19-20 болду, пандемияга чейин чыкты ушул чыгармам Жетиген жылдыз деп. Анан атын дагы коердо көп ойлондум да, бул эмне деген чыгарма. Мисалы үчүн бир чыгармам Бул аалам деген чыгармам бар, бул аалам. Анын ичинде баягы жаңылануу, ааламдашуу, элдердин бир мындай чыгармада дагы тилсиз аспапта чыгарманы ушул үн аркылуу берилет го. Өзүдөн өзү сүйлөп айтат да. Ошонун сыңарында эле бул Жетиген жылдыз көз алдыма баягы сонун болуп жайлоодо отуруп алып, илгери ата-бабаларыбыздын бешкөкүлө өлгөн кыздарыбыз тогуз корогол ойноп, ошол эле кезде чүкө оюндарын, беш таш оюндарын ойногон бир ушундай бир сонун мезгилдер эсиме келди. Албетте ошолор жаратылыш кошо сүрөттөлөт. Сонун экен. Ушул жетиген сыяктуу этно аспаптар баягы көп колдонулбай калган аспаптар дейличи, дагы ушундай аспаптардан эмне деген аспаптар бар, биз билбей калган, же болбосо унутта калып бара жаткан? Биз билбей калган, көрбөй калган аспаптар көп экен. Эми буюрса сиздердин эфирге кийинки келгенде бир дагы бир сонун жаңылыгым менен сонун ата-бабаларыбыздын бир унутта калган аспабын дагы алып келем, буюрса. Жакынкы күндө. Аталышы кандай болду экен ал? Аталышы дагы азыркы күндө бүт ушул изилденип жаткан учуру. Азырынча аты да белгисиз. Аты дагы мындай сыр болуп турсун де. Анонс кылып койдуңуз го. Анонс бираз көрүүчүлөргө анонс болуп атат. Анда күтөбүз сөзсүз түрдө, биз үчүн да кызык болуп калды. Дагы бир өзгөчө үн, өзгөчө кайрыктар чыккан аспап окшойт. Биздин баягы сиздин айтып бергениңизге караганда, Бактыгүл айым, сизге чоң рахмат. Мына ушундай улуттук аспаптарыбызды, этно аспаптарыбызды элге тартуулап алып жүргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиргибиз келет. Дайыма бар болуңуз, башкаларга дагы ушинтип үйрөтө бериңиз дегендей, патриот кыздарыбыз сиздей көп болсун дейли, ыраазычылык. Эми бул бизден сизге белек болсун, үйгө барып чай ичип коюңуз, Чоң рахмат. Ушундай сонун пияла. Пияла голдтон сонун чайыбызды белек катары бердик. Бүгүн бизде Бактыгүл Абди Жетиген болду. Алпар Очу мен Айпер Адамгул болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.